Биринчиден мындай айткым келип атат да. Эгерде бүгүнкү күндү алып карап көрсөк, өтө эми баягы жалаң эле жакшыны мактай бербестен бүгүнкү акыбалдан да бир эки сөз айтайын. Мен баягы коомдук иштер менен көбүрөөк алектенип, 2005 жылдан баштап коомдук мамлекеттик деңгээлдеги саясий иш-чараларга да аралашып катышып калган адам катары конституциялык кеңешмеде тиякта биякта көп иштеп калдым. Аны ошондо саясатчылар менен мындай жүздөшүп таанышып, мындай бир чоң мүмкүнчүлүк түзүлгөн учурда мен ар дайым андай мүмкүнчүлүктү куру кетирбей, дайыма суроо берем да. Негизинен Катардагы кыргыз катары эле жүрөктө өткөн бир эле маселе. Биз азыр эгемендикти алгандан бери мамлекетибиз оң жолуна түшүп бир өнүгө албай атат. Эмне себеп, башкы себеп эмнеде деп ушул суроону көп бердим. Мен кезиктирген таанышкан саясатчыларына, алды премьер-министр болгон, калгандары жөнөкөй эле же депутат же министр дегендерин. Дээрлик көбү бир ооздон баягы айткандай, мына мазмуну жагынан бир эле пикирди айтып атышты. Бизде кыргыздарда мамлекет куруу тажрыйбабыз жок дейт. Ошол тажрыйба жок болгондуктан биз бүгүн аргасыздан башка өнүккөн, эч алдыга озуп кеткен күчтүү мамлекеттердин жолуна түшпөгөнгө андан башка арга жок дейт. Ошон үчүн аларды турайбыз. Ошон үчүн биз Швейцария болдук, Малайзия болдук, Сингапур боло жаздадык, жана башка деген сөздү. Себеби бизде тажрыйба жок. Бизге деген 91 мамлекеттик асмандан бекер түштү. Биз мамлекет дегенди билбейбиз дейт. Бизде андай каганат. Маселе ошондо болуп атпайбы? Ошентип айтып атат да саясатчылар. Анан мен аны окканда албетте анын баарын иренжисиң да, андай эми баягы билимдүү дүйнө жарык дегендей мына ошонун дали биякта эки айым абдан жакшы айтып атат. Ушул мамлекет куруу тажрыйбасы болгондо бул эмне? Биринчи мамлекеттин негизги түптөлүп кандай башкаруусу жана башка анын баары жакшы айтышты. Мен дагы жана бул жака берилген сурооңузду дагы бир улап кетишим эп көрүп атам. Мисалы ислам менен байланыштырып атабыз. Мен исламга эч каршылыгым жок, бирок тарыхый тенденцияларды караганда биринчиден карасаңыз, Жусуп жазып атат дагы Сатук Бураханга тартуу кылып атат бул эмгегин. Ошонун эмгегинин натыйжасында аны хаска жиптеп, азыр сиз жакшы туура айттыңыз, азыркыча мамлекеттик катчы десек болот, же болбосо негизги идеологияны жүргүзгөн адам катары кабылданып атат падыша тарабынан. Демек, өтө чоң баалуу эмгек болду. Мамлекетке эң башкы стратегиялык документ болуп атат. Бул бир. Экинчиден, ошол эле убакта ушул эмгеги бүтүн кошуна колоңдарына баарына тарап кетти. Ошол эле чин менен мачиндер айтып атат, падышалардын китеби деп атат, же түркүгү деп атат, мамлекеттин түркүгү деп айтып аткандын өзү. Анан эми ошол убакта тарыхый өңүттө карагыла. 751 жылы Кытай менен арабтар согушуп атат диндин негизинде. Сатук Бурахан биринчи болуп расмий түрдө исламды кабыл алып атат. Демек ислам бизге керелек. Керелек. Мүмкүн эмес. Кабар бар. Ислам деген бар экен, кабар бар. Бирок исламдын канону менен жашоо, сиз айтып атасыз, суфизм ооба. Ал кийинчерээк өнүктү, өнүккөндө да ал отурукташкан маданиятка таандыгыраак, көбүрөөк. Көчмөн кыргызга ал мындай кирип кетүү, турмуш тиричилигине, күн тартибине кирүү өтө оор. Дароо мүмкүн эмес. А эгер андан кийинки тарыхыбызды дагы иликтеп карап көрсөк, андан 5 кылым өткөндөн кийин 16-кылымда Тагай бийчи болуп атпайбы кайрылы Мухаммед Кыргыз болуп. Кыргызга исламды алып келген киши деп туруп, ошон үчүн Мухаммед Кыргыз деп атат. Демек кыргыз исламды толук кандуу кабыл элек. Ал убакта да кабыл алганга мүмкүн болгон эмес. Бирок исламдын доору бар, маселе турат. Жалпысынан картина бар. Бар. Бирок эми мына азыр талаш эмес, айкын маселе айтылып атат. Эгер бала сагындык болсо, Жусуп, ал биздин жана Суяб же болбосо азыркы Токмок шаарында болуп атат, Бул демек тоолуу аймак биринчиден. Тоолуу аймакта тоолуу көчмөндөр жашаган ошол мезгилде алар шаар курса дагы, ал шаар деген Кербен гана катары жибек жолунун боюндагы гана көрүнүш. Негизги эл, калк ал көчмөндүк тиричиликте жашап атат. Демек аны мындай толук кандуу исламдын шартына багынуу мүмкүн эмес биринчиден. Экинчиден, чыгарманын өзүндө башынан аяк абдан жакшы белгилешти, кыргыздын салттуу дүйнө таанымы, салттуу жүрүм турум адеп нормалары баары камтылган. Аны кайталууга кажети жок. Демек ошол өңүттөн бул жерде ошол кут билимде исламдын стандарты жок. Эгерде исламдын стандарты болсо чыгармада, анда чин менен мачин андай баа берип суктанбайт эле. Себеби 1,5 кылым мурда арабтар менен согушуп жаткан төгүл. Ушул жерде. Атлак согушунда болуп атат. Демек ошол логикага таянганда
бул жергиликтүү калктын өкүлү, акылманы ушул жердин, жергиликтүү элдин падышасына ушул эмгегин арнап аткандан кийин бул мамлекеттик күчтөн өз алдынча эгемен мамлекет катары жашап кетүүгө түркүк боло турган иш документти берип атат. Азыркыча айтканда негизги идеологиялык документ болуп атат. Анан ошол документке башка элдер суктанып абдан жакшы баа берип аткандан кийин ошол эле Шахнамени мисалга келтирип атканы, Шахнаме биз билебиз исламга чейинки канондор. Демек ошо менен салыштырып аткандан кийин бул жерде исламдын кечип койгула жамандык жаман көргөндүктөн айткан жокмун. Бул жерде исламдын жыты жок, чындап келгенде. Маселе биз советтик доордо котормосун окуганда ал жерде Аллах деген аталыш бар, исламдын кээ бир түшүнүктөрү менен сүрөттөлүшү бар, бирок исламдын канону эмес, жөн эле түшүнүк катары. Ал эми чыгарманын башынан аяк бүт кыргызча. Дагы бир маселе. Жана 4 түркүк жөнүндө айтылып атат. Мамлекет качан кутка жетет деп. Мен мисалы жана куттуу бийлик дегенге мен жакын эп көрүп атам. Себеби мазмунун өзү ошого барып атат. Анан ал жерде 4 түркүк болгондо гана мамлекет кутка жетет деген идея. Мисалы, биринчиси бул адилет деп атат, түркүктүн аталыштары, экинчиси дөөлөт дейт. Үчүнчүсү акыл, төртүнчүсү каниет дейт. Эми ушул 4 түркүктү 4 каарман менен алып чыгып атпайбы? Жана жакшы айттыңыз. Бирок мен баягы көнүп калган өзү кыргыз тилиндеги нускасын окуганда ал жерде ак тилимиш менен өткөрмүш болуп атат. Мейли мазмуну жөнүндө азыр кыргызча талдап көрөлү, анан баягы байыркы түрк тилинде салганда ал эмне чечмелет, аны адистер айтсын. Менин түшүнүгүмдө карасаңыз, эми кыргыздын түшүнүгүндө мындай: падыша болгон адам кандай сыпатка ээ болбосун, бирок эң алды, эң биринчи анда адилеттүүлүк болуш керек. Эгерде адилеттүү болбосо, андан башка мыкты сапаттар эч нерсеге арзыбай калат деген сөз да. Демек падыша адилеттүүлүктү тутунган, калыс бийлик жүргүзгөн, адилеттин туу чокусу болуш керек деген идеяны берет. Демек анан аты, карасаңар, ээликтин аты Күнтууду болот. Күнтууду кыргыздын дүйнө таанымында абдан эле жөнөкөй чечмеленет. Биринчи кыргыз ушул күнгө чейин баса белгилеп кетчү нерсе. Кыргыз ушул күнгө чейин бири-бирине каалоо тилек айтканда заман доорду сүрөттөн да айтат. Күнүбүз тууган мезгил эле, же болбосо күнүм тууптур деп абдан бир жакшылык. Эми суроо, кайсы убакта кыргыз күнүм тууду деп айтат? Өзү жаратылышта күн туубайт. Күн бирөөлө. Бирок кыргыз айтат, туудурат кыргыз күндү. Кайсы убакта? Төлөгөн Касымбековдун жакшы чыгармасында, чыгарманын аты Келкел деген чыгармасында, ошол мезгилде эгер келкел доору келсе элге, анда ошондо кыргыз айтат, күнүбүз тууптур дейт. Эмне үчүн? Себеби келкел болгондо ар тараптан өнүккөн, куттун ээси болгон, өнөрбү, билимби, шык кайсы жагына болгондо эң жакшы жарык асылдар келет, жашоо өзгөрөт, жакшы жагына өркүндөөгө кетет дегенде. Анан ошондо кыргыз күнүм тууду дейт. Себеби жашоонун маңызы күнсүз мүмкүн эмес. Күн жарык берет, жашоого өлгө берет, жана башка жана. Анан табиаттын жашоонун маңызындагы күндүн орду менен салыштырып, элдин ичинен асылдар чыкканда күнүбүз тууду деген, ошондой жакшы жашоодо дагы арттыруу үчүн мындай асылдар келди деген мааниде Келкелде күн тууду дейт. Эми эгерде падыша адилет болсо, анда күнүбүз тууптур деген эле сөз. Бул кыргыздын дүйнө тааны. Ооба. Анан күн деген философиясында сиз айтасыз туура, бирөөнө жакшы, бирөөнө жаман карабайт, анын баарына тегиз кылат. Мына адилеттүүлүктүн символу. Тууду деген сөздүн айтылышы бул кыргыздын дүйнө таанымына мүнөздүү. Демек бул бизге тамырлаш түшүнүк деген түшүнүк. Экинчи Айтолду. Айтолдунун түркүгү, Айтолду ача турган түркүк дөөлөт дейт. Бүгүнкү күндө эми жаман көрбөгүлө тилчилер көбүнчө дөөлөт жана көптөгөн түшүнүктөрдүн баары араб тилинен киринди сөз деп кабыл алат да бизде. Муну мен мындай да түшүндүрөм. Таарынбагыла илим окумуштуулар мисалы эгерде Юдахин менен Карасаевдин сөзүн ачып карап көрсө, кыргыздын сөзү жок ал жерде. Бүт эле фарси, перс тилинен киринди сөз, араб тилинен киринди сөз, анан жалпы түрк сөздөрү дейт. Дели кыргыздын сөзү терип келсең ырымдап бир 10-15% чыгат. Мен муну мындай деп түшүнөм. Эгерде кыргыздын өзүнүн төл сөзү жок, бүт баарын киринди сөз кылып турган ошол менен эл болуп калсак, анда бул Советтер Союзунун идеологиясына төп келет. Биз 17-кылымдын аягында калыптанган жапайы элден ушундай бир эл болдук деген идеологиянын аңсызга сиңген, ошол идеологиянын саясаттын негизинде окумуштуулар ушул эмгектерди жаратып келген. Бирок бул андай эмес. Эгерде андай болсо, анда кыргыз дүдүк бул. Бүгүн илим айтып атат, палеогенетиканын негизинде айтып атат, кыргыз деген бери дегенде 4-4,5 миң жылдан бери
кандык сапатыбызды өзгөртпөй келатабыз мүнөзүбүз менен башка. Анан салттарыбыздын негизги философиялык ой жорумдары дагы байыркы сак таң ары жана андырон маданиятынын кезиндеги кээ бир салттар бүгүн кыргыз дагы эле колдонуп келет. Демек биз улут болуп калыптанышыбыз кыйла доордон бери келатса, анан эмне үчүн анда кыргыздын сөзү жок? Анда биз дудук белек деген ой туулат. Демек филология жаатында биздин сөздүгүбүздө момдай бул киринди сөздөр деген түшүнүктүн баары менин жеке түшүнүгүмдө бул туура эмес. Бул Советтер Союзунун үстөмдүгү таасир алдында коммунисттик идеологиянын жасалмалуулуктун негизинде биздин тилибиз жок, биз жардыбыз, биздин сөзүбүз жок деген сөз. Дөөлөт деген сөз кыргыздын түшүнүгүндө кадимкидей эле эч кандай ислам же болбосо араб тили менен байланыштырбай жөнөкөй эле түшүнүк катары кабылданат. Мисалы дөөлөттүү адам экен дейт, дөөлөттүү жашоо дейт. Дөөлөткө жеткен адам жана дөөлөт тоголук кырмап калыш оор деп атпайбы? Мени чалпак алып басып калса оңой менен кутулбайт дейт. Дөөлөт деген бул ар тараптуу жечкендик ийгиликтердин бир төптүгү. Ар тараптан сен күчкө толсоң, кубаттуу болсоң, анан ошо ийгиликтин ээси болсоң, анда сен дөөлөттүн ээси болсоң. Эмне үчүн Хас Хажипке же болбосо падышанын азыркыча айтканда идеологиясын жүргүзгөн адам дөөлөттүү болуш керек? Себеби падыша негизги адилеттүүлүктөн тайбаса эле, ал өзөк болуп берсе кут болот. Ал эми анын кол алдында иштеген негизги акылман даанышмандары ар тарапты кармаш керек. Мисалы, күндөй жарык болуп падыша адилет болсо, бирок табиятта жашоодо биз байкайбыз да, күн болот, анан түн болот. Күн чыкпаган мезгил болот, бирок жашоо уланып атат да. Ошол керек болсо, түн жок болгондо дагы түнкүсүн караңгыда жарык чачкан адам бол деп туруп ай толду деп атат. Себеби ай толгондо күндөн бир аз эле айырма жапжарык болот айлана. Мына ошондой эгер күндүн кубаты жетпеген жакта да жарыкты чачыратып жашоонун маңызын мындай ыңгайлуулукка, оңойлукка чыгалтып жүргөн ошол жана Хас Хажип же болбосо госсекретарь деп коелучу азыркыча, ошол ай толду болуп атат. Анын түркүгү дөөлөт болуш керек. Ал ар тараптуу билимге, ар тараптуу сыпаатка толгон, ушундай мындайча айтканда супермен болуш керек. Маселе падыша баарын аткарыш керек деген эмес. Падышанын негизги маселеси адилет болуш керек, калыш бийлик жүргүзүү. А калган иштерди кол алдындагы анын колу иштеш керек. Ошонун колунун башында турган ошол Хас Хажиби же болбосо мамлекеттик катчысы ал дөөлөттүү болуш керек. Ал жанагындай ай толдудай болуп туруш керек. Анан маселе эки кызматкердин түрүн айтып атат. Ак дилмиш менен өткөрүш. Мен ошол уңгусун дагы айтып атам. Мисалы сиз айтып атасыз, ок дилмиш деп атасыз, өк дилмиш деп атасыз. Кыргызча ак дилмиш дегенде деле мааниси менимче туура. Себеби мана биз билим деп талкуулап атабыз. Эң бир кызык жерде Кыргызда мындай бир улуу сөз бар. Билимдин баары акыл болбойт. Билимдин баары акыл болбойт. Себеби жаман нерсени үйрөткөн нерсе ал дагы билим болуп эсептелет. Албетте. Эң кейиштүү нерсе бүгүнкү азыркы биздин акыбалыбыз, сиз азыр айтып атасыз, бүгүнкү доорго алып келели. Бүгүнкү биздин заманда биздин элибиз, калкыбыз бузуку билимге чыланып атат. Мен муну так кесел айтам, себеби бузуку билим эме, анан эмне, эгерде телевизоруңду сай, интернетиң сай, адам жасабаган нерсени үйрөтүп атат. Кичинекей өспүрүм бөбөктөрүбүздөн баштап, мультфильмден баштап жардырганды, өлтүргөндү, кулатканды, колу бутун айырганды баарын көрсөтүп аткан деген сөз. Буну түз маанидә ушуну үйрөн дебесе да, бул адамдын психологиясына жетелтет. Жана тарбиянын бир формасы сөзсүз түрдө кел мен сени тарбиялайм деген процесс эмес. Адам эмнени көрүп таашиленип өзүнүн көкүрөгүн уютса, ошону өзү эле тарбия деген сөз. Бүгүн мына ошондон биз алдырып атабыз. Биз бүгүн билимди ылгабай калдык. Анан ошол илгерки доордо айтылган билимдин баары акыл болбойт деген сөз, ошонун ичинен пайдап келе турган адамдын жан дүйнөсүнө азык боло турган билим, ошол барып акыл болот. Акыл деген сөздүн өзүндө эле турбайбы? Ак кыл, таза кыл, туура кыл деген сөз. Ак деп кыргыз Кудайды да ак менен терген. Ак деп. Бүгүн деле. Анан мисалы же болбосо акты дагы тергеп өзгөчө өң түсүнөн айлантат. Мисалы ап-папак чылгый ат болсо жаныбар ат. Аны ак ат дебейт да, кызыл ат башка деп тергет. Себеби ак улук да. Анан ошол акыл дегенде ак дилмиш деген сөздүн ишин абдан эле чагылышып атпайбы? Бул кыргыздын философиясы. Мен сизге бир жооп берип коеюн, ошол моментке келип атат. Мисалы үчүн, сиз айтып атасыз, 4 символикалык образ. Үчүнчүсү ошол өгдүлмүш акылдын символу. Өк деген байыркы түрк тилдер сөздүгүндө древнетуркский памятникти жакшынакай словарь кылып бизге Малов жазып берип кетти. Ошол жерде өк дейт, это разум. Разум приносит счастье. Ошол эле акыл да. Анан ак деп аны чечмелебейли өкдүлмүш деп койсо деле болот да. Мисалы үчүн. Жок, бүгүн биз түрк тилин анан жок, эми окул дегенде биз акыл деп атабыз да. Ак
бардык нерсе акка баш ийиш, ак дегенде жок. Биз эч убакта авторлук жазууну өзгөртүүгө акыбыз жок. Жок, маселе анда эмес. Өгдүлмүш деп эле, өгдүлмүш деген. Мен талашкан жокмун. Ак деген бул таза, белый деген орусча айтканда да. Жок, эми ал орусчасы эмес. Разум менен акты эки башка, мисалы үчүн, акыл менен ак деген ак делмиш эки башка. Мен бир ойду айтайынчы. Мисалы кыргыз азыр айтат. Негизинен мазмун бир эле. Мазмуну бир. Мисалы мындай, кыргыздар Эми сиз ошого барып ак сөз деп атпайсыз. Мен белый деп айткан жокмун. Кыргыздар акыйкат болсо ак сөз дейт. Ана мындай, ак дил дейт. Дили ак экен дейт кыргыз. Ак дилмиш дегенде жан дүйнөсү таза аруу адам да. Ошол эле болуп атпайбы? Сиз айткан ошол мудрость деле ошол. Эле ошол автордун берейин деген баалуулукту көтөрүп турат. Мазмун ошол. баалуулукту көтөрүп турат. Анан мисалы ошол эле Радлов деп атасыз, мисалы Малов деп кечип коела. Ошол Маловдун эмгегинде деле турбайбы? Мисалы ошол древняя кыргызская письменность деп 47-чи, жок, азыр айтам, 37-чи, жок, 42-чи жылы алып келип атат. Фрунзеге Илимдер академиясында мына мен кол жазмам ага чейин Томсон менен Радловдун изилдөөлөрүнүн негизде андан сырткары өзүмдүн изилдөөмдү коштум дагы жыйынтык бул жазуу кыргыздык экен, түрктөр пайдаланыптыр кыргыздыкын деп алып келгенде аны жакшы билесиз. Анан 50 канчанчы жылы чыгып атат, эмгеги эмне деп аталды? Древнетюркская письменность деп койду да. Себеби кыргыздар өздөрү баш тартып койду. Жок, бул кыргыздык эмес, себеби 38-чи жылкы таасир аң сезимден кетелек болуп, жанагы эми кечип коела, бирок кулчулук аң сезимге кеп келген. Бирок берди да эми сөзүңүздө аралчы авторское произведение. Жок, эми ошол оригиналды өзгөрткөнгө укугу барбы? Жок, азыр мындай суроо. Мисалы үчүн да? Укугу жок, бирок суроодо. Укугу жок, оригиналда өгдүлмүш деп берип атат. Кеп ошол жөнүндө сөз болуп атат. Сиздин жана философиялык ой жүгүртүүңүз, этнографиялык көз, ал адамдын өзүнүн кабыл алуусуна жараша. Өгдүлмүштү сиз мисалы үчүн абдан туура кабыл алып атасыз. Таза, ак дилден айт, ак дилден сүйлө, тазалык деп. Анын негизи Жусуп Аласанов чыгармасынын окурмандарга койгон талабы ошол, таза ой жүгүрт деп. Бирок авторское право деген бар да. Авторское право байыркы сөз түрү биз теориялык жактан подход кылганда, лингвисттер, изилдөөчүлөр Жусуп Аласанов өзү кантип берип атат? Аны 9 кылымдан тургузуп алып сурай албайбыз. Эмне үчүн сен өгдүлмүш деп антел. Бирок байыркы оригиналында, байыркы өзүнүн кол жазмасында, мейли Венасын карайлык, мейли Каирде, мейли Ташкенттеги өгдүлмүш деп берет. Анан ошо биздин кыргызча котормосунда ак делмиш, отгурмушту өзгөртүүнүн кандай кажети бар эле? Эми аталыштын этимологиясын талдоодагы өзүнчө бир чоң тема. Бүгүн баягы өзүбүздүн багытыбызга өтөлү. Андан себеби убактыбыз таралып атат. Анан бир аздан кийин сиз сөзүңүздүн аягына чыксаңыз анан мен жанагы мында анан 4-чү түркүгө канет деп атпайбы? Кыргызда эң сонун мисалы макалдар бар го, барга көпкө, жокко чөкпө деп айтат. Анан ошондо эми өткүрмүш деп атат. Эми ал дагы бурмагатса да кыргыз эми өткүр деген түшүнүк бар кыргызда. Кандай адам өткүр болуп, койгон максатына, маселесине жете алат? Каниетке жооп береби өткүр? Жооп берет да. Каниет деген адамда туруктуулуктур. Бирок өткүрдүн башка да мааниси бар да. Негизги кандай мааниси болбосун, өткүр адам сөз өтөт, иш өтөт, көз өтөт, бардык нерсеге койгонуна, көздөгөнүнө жетет деген сөз да. Бул жерде туруктуулук негиз көзөк жатат. Туруктуулукту мындай чыңдай турган же болбосо аны камсыз кыла турган эң негизги асыл сапат бул каниет. Себеби кандай заман жакшы болбосун, жаман болбосун, кыйналабы, гүлдөп өсөбү, мисалы бардык нерсеге өткүр бол да. Каниетчилик деген ошол да. Каниет болсоң, каниетти кармасаң, анда сен маселеңе жетесиң деген сөз. Бул эми кыргыздын карап көрсөң, эми ушууларга тиешелүү болгон эмне деген макалдардын баарын азыр тизмектебесең бизден агылып эле чыга берет.